Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент диндердин өнүгүү тарыхы предмети кандай окутулуп жатканын текшерди. Кыргызстанда балык чарбасы соңку 2 жылда кулачын жайып, балык өстүрүү көлөмү көбөйүүдө. Бул тармактын алдыга жылуусу менен бир топ көйгөйлөрдө жаралып жатканы кабарланды. Респойнт куруудагы коррупция УКМК туризмди колдоо фондуна иш козгоду. Президент Садыр Жапаров 4 майда Бишкек шаарындагы номер 77 орто билим берүү мектебине пландан тышкары барып, 9 класстын окуучуларынын диндердин өнүгүү тарыхы боюнча сабагына катышты. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган предмет президенттин демилгеси менен өткөн жылдын сентябрынан тартып окуу планга киргизилген. Жапаров сабактын жүрүшүндө окуу процессине, жаңы предметти окутуунун методикасына, бул тема боюнча окуучулардын билим деңгээлине байкоо жүргүзгөн. Окуучулар менен баарлашууда президент бул предмет өсүп келе жаткан муунга жана жаштарга дин, анын тарыхы, маданияты, адамзаттын жашоосундагы жана руханий адептик чөйрөсүндөгү ролу жөнүндө объективдүү илимий билимди бериши керектигин белгилеген. Диндердин өнүгүү тарыхы предмети гуманитардык билим берүүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Анын программасы менчигинин түрүнө жана формасына карабастан Кыргызстандын билим берүү мекемелеринин 9 класстарынын окуучулары үчүн иштелип чыккан. 10-11 класска 9 өткөндөн кийин көбү баягы техникумдарга кетип калат, училищаларга, лицейлерге кетип калат экен да, анан ошон үчүн толук камтыбай калат экен деп 7-8-9 класстарга киргиздик бул сабакты. Биз Союз чачыраган 30 жыл мезгилинде ар тарапка чачылып кеттик. Бир эле кыргыз улуту 17 агым менен жүрүп атабыз азыр. Биз тамырын кыркышыбыз керек, андай проблема. Ошондон кийин бул проблема чечилет. Biz ушул максатта киргиздик муну. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Сузактагы бир үй бүлөгө үй куруп берди. Эскилиги жетип жашоого мүмкүн эмес болуп калган үйдө күн кечирген үй бүлөнүн кыздары Камчыбек Ташиевке кат менен кайрылган. Анда жеткинчек кыздар ата-энесинин майыптыгы бар экенин, үй салууга муктаждыгы болгону менен шарты жок экенин жазып жардам сураган. Алардын тилеги орундалып, жаңы үй курулуп, бүгүн ээсине тапшырылды. Эскилиги жетип жашоого мүмкүн эмес болуп калган бул үйдө бир үй бүлө күн кечирип келген. Үйдүн ээси Камбар жана жубайы Гүлшана угуп сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан экинчи топтогу майыптыгы бар эле. Алар жашы жете элек 4 баланын ата-энеси. Деген менен алардын жашоосун кыздары жазган бир кат өзгөрттү. Жеткинчектер Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке ушул жылдын башында кат жазган. Анда турмуш шарты начардыгын айтып, жаңы турак жайлуу болгусу келээрин билдирген. Натыйжада бир ай аралыгында жаңы үй тургузулуп, бүгүн ээсине тапшырылды. Сен мага кат жаздың беле? Өкөн жаздың беле? Кантип ойлоп жаздыңар? Айтып келечи мына. Адамдардан угуп, жардам бергениңизди угуп жаздык. Ошо апам, атам, кенче энеси оор болгон. Өкөн отуруп алып үйдө жаздыңар. Ойлодуңар мен жардам берет деп. Бербей койсом эмне болот? Алада турат. Эми үйүңүздөр куттуу болсун. Жакшынакай кыздар, жакшынакай кыздарыңыз бар экен. Балдар бар экен, Кудай кааласа, ушулардын келечегине болсун. Эсеп болуңуздар. Кыздарга көңүл буруп, үй салып берейин деп аракет кылдык эле. Кудайга шүгүр, бир туугандарым менен, бала чака менен кошулуп отуруп, үйүн салып бүтүрдүк. Ар бирибиз Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн жаныбызда жашаган, коңшу жашаган, бирге жашаган, айылдаш жашаган, кыйналып кысталгандарга жардам берүүгө милдеттүү экендигибизди сезишибиз керек да. Бул биздин адамдык ички дүйнөлүк парзыбыз.
бул бир кызматтык орун эмес, бул бир мансап эмес, бул бир чоң бир нерсе эмес. Бул эң негизги адамдын ички дүйнөсү. Өзүбүздүн ички дүйнөбүздү ушу туурласак деп, жаштар үлгү болсо керек экен деп, ушу турган жаштарыбыз дагы алдартын карап жашасын, жанындагы коңшуларын карасын, үй бүлөсүн карасын, айылдашын карасын деген максатта бул үлгү болсун деп айтып атам. Ар түрдүү адамдар чыгат, азыр дагы чыгышат, ар түрдүү адамдар. Мына Ташиев чоң кызмат иштеп жүрүп, үйдү мынтип куруп берип атат, неге куруп берип атат деп чыккандар дагы бар. Ошолорго жооп катары айтып коёюн силердин көзүңөрчө. Урматтуу аксакалдар, урматтуу эл журт. Биз бул ишти, мен жеке өзүм, мен үй бүлөм, жакындарым бул ишти ушуга чейин эле мына ондогон 20, 30, 40 жыл болуп калды, жасап келе жатабыз. Мындан кийин да жасай беребиз. Рахманиррахим. Жакшылыктар болсун. Мынау саганы. Мурдагы үйүбүз эски, абалы начар болчу эле. Камчыбек Ташиевдин жардамы менен жаңы үйгө ээ болуп калдык. Бул үй 1 айда бүттү. Биз аябай кубанып, бактылуу болуп турабыз. Биздин кыздарыбыз жазган катты алгандан кийин жооп кылып, үзүлбөгөн үмүтүбүздү жандырып, сонун үй салып бергенине чоң рахмат. Камчыбек Ташиев ден соолукта болсун, бактылуу өмүр сүрүп бар болсун. Камчыбек Кыдыршаевич тарабынан ушул сыяктуу кайрымдуулук иштери туруктуу таризде жасалып келери кыргыз коомчулугуна белгилүү. Бирок бул аракеттерге карата терс пикир жаратууга далалат кылгандар дагы жок эмес. Камчыбек Ташиев бул топтогу кишилерге мындайча жооп берди. Кайрымдуулук кылыш ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндө. Кайрымдуулук кылам деген адам бул кызматы болобу, болбойбу, кайсы убакта болсо дагы кайрымдуулук кылганга мүмкүнчүлүк тапса болот. Ал эми кайрымдуулук кылганды көрө албай, ар түрдүү сөздөрдү айткандардын бардыгына ошо Кудай бир инсап берсин буларга дагы. Алар дагы ушу элге жардам бергенди үйрөнсүн. Мамлекетибизде деле кылынып аткан көптөгөн жакшы иштерди көрбөстөн ошол мына президентибиз урматтуу Садыр Кожоевич деле канчалаган сөздөр менен айтып атышат. Айтылуу жаман сөздөрдү айтып атышат. Бирок ошонун бардыгы Кудайым буйрса жакшы сөзгө айланат. Жакшы нерсеге айланат. Ал эми көрө албай ушинтип сүйлөгөндөргө биздин мамлекетибизде сагызган деп коет. Сагызганын группасы бул эч качан жакшылык кылган эмес. Жакшылык кыла албайт. Буларга ушундай шарты түзүп бергениге эл ыраазы, Алла ыраазы болсун. Элге журтка кылган жакшылыктарың Кудай кааласа эл журтубуздун жүрөгүндө канча жерлерге жакшылык кылдың, пата дуанын үстүндө жүрөсүн. Алла эгеме мынашы биздин элдин журттун кылган паталарын жетип, дайым ишиң өркүндөй болсун. Завалан көтөрүлсүн, мартабаң ассın. Кыргыз элине кылган кызматыңы сендей азамат жигиттер дагы болсун. Сага теңелишке аракет кылсын. Senin жолуңду жолдошко аракет кылсын. Сендей азаматтарыбыз тынч болсун. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Сузак районундагы Барпы айыл өкмөтүндө эми 1000 гектарга чейинки айдоо аянтын сугат суу менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Дээрлик 20 жылдан бери иштетилбей турган насостук станциянын оңдоого өкмөттөн каражат бөлүнүп, ишке берилүү алдында турат. Буга чейин бул маселе боюнча айыл өкмөт жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевке кайрылган болчу. Эл өкүлү насостук станциянын абалы менен таанышып чыкты. Кече иштеттик, өнөдөн суу болду, кече стартты бердик, 17 жылдан бери кайтадан жаңыланды бу. Сузактагы Барпы айыл өкмөтүндө эми 1000 гектарга жакын кайракы жерге сугат суу жеткирүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев станциянын абалы менен таанышып жатканда белгилүү болду. Дээрлик 20 жылдан бери иштебей турган Барпы насостук станциясы оңдоодон өтүп, ишке берилүү алдында турат. Жергиликтүү бийлик, шайлоочулар кайрылганын негизинде биз ушу өкмөткө кайрылып, проекттерин киргизип, жакшы ушул жанагы сметаларын өткөзүп,
бардығы сметалары проекттер өткеннен кейін ушу акча бөлдүртүп 2 жылдан бери. Анан кийин эми азыр ишке кирип, жаңы насостор курулуп атат. 3 жаңы насос коюлду. Азыр ушун менен бир насосу менен эле 300 гектар сууну камсыздаса болот экен. Аталган насостук станция Комсомол айылында жайгашып, 1980 жылы курулган. Айыл өкмөттүн балансында болгондуктан кийин каражат жетишсиздигинен оңдолбой келген. Анан айыл өкмөт өзүнүн бул насос иштеткенге мүмкүнчүлүк болбой, светин төлөй албай, иштете албай турушкан экен, ошол бойдон токтолуп калган экен. Анан 2021 жылы ошол 22 жылдын башында Шайырбек Кыдыршаевичка, анан министрлер кабинетине, акимге, губернаторлорго кайрылуу жазган болчук. Ушул жерде 216 гектар фонддун жери, 80 гектар элдин үлүштүк жери суугасыз турат. Ошого жардам бериңиздер, насос иштеткен акча бөлдүрүп бериңиздер деп сурандык эле. Мына ошол иштер аткарылып, мына бүгүнкү күндө ремонт иштери аяктап калды. Натыйжада өкмөт тарабынан каржы бөлүнүп берилип, ушул жылдын 1-кварталында оңдолгон. Аны менен катар ичиндеги агрегаттары жана тиешелүү жабдыктары жаңыланган. Станция айыл өкмөттүн балансынан чыгарылып, Сузак суу чарбасына өткөрүлүп берилген. Кече күнү биз шуну агрегаттарды сууну бүйүл финиш кылып сууду чыгардык. Чыгарып туруп испытание кылдык, пока эми багы ички чарбада калып кеткен лотоктарына бир серден карап чыгабыз. Буюрса бир айдын ичинде тегерегинде ал жагы битсе, биз битип койдук, высоковольтный оборудованиянын бардыгы орнотулуп бүгүн ВМПП-деси эски оборудование турган экен, анага биз азыр вакуумдарды койдук. Бүгүнкү күндө биз даярбыз, элге суу менен бергенге бүгүнкү күндө биз даяр болдук. Барпа айыл өкмөтүндө жалпы 3000 гектардан ашык айдоо жери болсо, анын 200 гектардан ашыгы сугат жерлер. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Мындан 2 жыл мурда Кыргыз-Тажик чек арасында алгачкы жолу оор аскердик техникалар катышкан окуя катталган. Тажикстан тарап тик учактарында абага көтөрүп, кыргыз айылдарынын үстүнөн учуп өткөн. Бул каргашалуу окуяда 36 кыргызстандык набыт болуп, 170тен ашуун жараталган. 136 үй тонолуп, өрттөлүп, бир нече социалдык объектилер жараксыз болгон. Аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаков 2021 жылдын 28 апрелинен 1 майга чейинки катталган окуя тууралуу айтып берет. Көкташ айылында ок атуу күчөлдү. Бул жерде аскердик техникалардан дагы октор атылгандыгы угулуп жатат. Тынымсыз автоматтык түрдө октор элдер тарапка атылып атат. Ал эми башкы суу бөлүштүрүүчү тарапта бул артиллериялык ок атуулар дагы болуп аткандыгы айтылды. Ал жерде ушул жарадарлардын саны көбөйүп жаткандыгы боюнча дагы маалыматтар айтылып атат. Бул тасма 36 жарандын өмүрүн алган окуя болуп жаткан учурда тартылган. 2 жыл мурда 28 апрель күнү Баткен районундагы башкы суу бөлүштүрүүчү жайда кыргыз-тажик жарандары таш атышып, анын эртеси мына ушундай аскердик техникалар менен ок атышуу башталган. Бул кагылышуу андан соң Лейлек районунун Тажикстанга жакын айылдарында да уланып, кыргызстандык 36 жаран набыт болгон. Адилбек Темиров дал ушул окуяда 29 апрель күнү каза тапкан бир тууган агасы Чыңгызбекти эскерип, анын денесине ок жаңылган жерге келди. Расмий түрдө каза болгондорду эскерүү уюштурулбагандыктан өзү Куран окуп багыштап бата кылды. Каргашалуу күнү агасы менен Москвада туруп телефон аркылуу байланышкан. Бир канча мүнөттөрдөн кийин бир тууганы каза болоорун билген эмес. Айтат болгонсам болду деп эле кеткен ошо бойдон. Ошо акыркы сүйлөшкөн ошондо болгон да. Анан кайра чалсам уже телефон албай койгон. Кайра чалынбаган эмес. Анан уже ошо күнү саат 2-3-төрдө уже биякта жүргөндө балдар айтып атты, баягы орозон күнү болгон. Баягы кыйкырып, пешим болду, ким окуйт, келе намаз окулак деп айтып аткан эле дейт. Анан ошондон кийин уже жок да. Укпай калган, ошо снаряд чачырап тийгенде ошо жерде калып, кан жетпей калды, эмне болду эми түшүнүксүз. Бул күнү Кыргызстан тараптан каза болгон 36 жарандын арасында 12 жаштагы кыз да болгон. Куралдуу күчтөрү 3 жоокеринен айрылган. Мекендин бүтүндүгү үчүн кайдыгер болбой, жанын берген жарандардын эрдигин татыктуу эскерүү керектиги айтылды.
келечек муунга таңазалап патриоттуулук үлгүсүн көрсөткөндөрдүн тиешелүү наамдары берилиши керек эле дешет. Булардын эрдиктерин даңазалоо азыркы жаштардын баягы жүрөгүнө бул эрдиктерди сиңирүү, анан ошол аркылуу патриоттук сезимди, мекенчилдикти берүү бул абдан маанилүү болчу. Бул иш-чаралар мен ойлойм мындан ары жүрөт. Эң негизгиси булардын ошол эрдиктерин бизге элге коомчулукка жеткирип даңазалашыбыз керек. Булар бекерден эле өлүп калбаш керек. 36 адам бүгүн бар, эртең жок, аларды эстен чыгарып коюу бул биздин кечирилгис күнөөбүз болот. Чек арада адам өмүрүн алган окуя тажик тараптын кол салуусу менен 1 жылдан кийин да катталды. Каза болгондордун саны 5 эсеге жетти. Мунун себеби эле эки өлкөнүн ортосундагы такталбаган чек ара. Кайра кайталанбоосу үчүн талаштуу болуп келе жаткан аймактарды макулдашып, чек араны чечүү. Кыргызстан тарап бул багытта өзүнүн кызыктарлыгын билдиргени менен айтаарлык жылыш болбой келет. Согуштан, чек ара тартыштыгынан эч ким пайда таппайт менимче. Тажик тараптагы, кыргыз тараптын бейбечаралары карапайым эл кыйнала берет да. Муну эми тажик тараптын ою кандай экенин билбейбиз. Ичиде кандай котур ташы барбы, котур ташы жокпу. Качан чек ара чечилип, анан биз чек арадагылар дагы эле кооптонуп жашайт да. Чечиш керек, башка жолу жок. Эч ким пайда таппайт деп ойлойм мен. Мамлекет менен мамлекеттин ортосундагы жер талаш чек аранын чечилиши бул чындыгында өтө бир узак процесс экендиги мындан мурда деле белгилүү болчу. Эми эгерде эки тарап кызыктар болбосо, чечилиш убактысын тездетиш баары бир тарапта кыйынчылык жарата берет да. Ошон үчүн эки тарап кызыктар болуш керек. Бирок биздин тарап өзүнүн кызыкчылыгын көрсөтүп атат. Өлкө башчысы чек арадагы окуянын 2 жылдыгына карата коомчулукка кайрылуусунда мамлекет тараптан бардык чаралар көрүлгөндүгүн билдирди. Каза болгондорго даректүү жардамдар берилип, жабырлануучулардын келтирилген зыяны толукталып берилди. Куралдуу күчтөргө олуттуу көңүл бурула баштады. Каргашалуу окуяда эл жери үчүн курман болгондордун үй бүлөлөрүнө жабыр тарткан жарандарга мамлекет тарабынан компенсациялар төлөнүп берилди. Бул багытта даректүү жардам чаралары дагы улантылат. Ардактуу агайын туугандар, биринчи жолку кагылышуудан кийин мамлекетибиз чыйралып, чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында кечиктирилгес чараларды кабыл алганын билесиздер. Өлкө тарыхында алгач ирет республикалык бюджеттен куралдуу күчтөрүбүзгө заманбап аскердик техника жана башка керектүү жабдыктар сатып алынды. 2021 жылдын 28 апрелинен 1 майга чейинки аралыкта чек арага жакын жайгашкан айылдардагы 136 турак жай күлгө айланган. Мындан сырткары 15 социалдык объект, 27 май куюучу бекет, 34 соода түйүндөрү, 5 ашкана жана 3 тойгана талкаланган. Биринчи кезекте өрттөлгөн турак жайлар кайра курулуп, социалдык объектилер калыбына келтирилген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Быйыл улуу ата мекендик согуштун 78 жылдыгын белгилейбиз. Тилекке каршы ардагерлерибиз жыл өткөн сайын арабыздан суюлуп баратат. Учурда Ош шаарында 2 гана согуш ардагери калды. Алардын бири Касымбай Жолдошевдун абалынан кесиптешим Асил Сыдыкова кабар алып келди. 98 жаштагы согуш ардагери Касымбай Жолдошев бешим намазын окуп жатат. Аксакал жашы 100гө таяп калса да 5 убак намазын калтырбайт. Араб тилинде Курандарды жаттап, динден сабаттуулугу жогору. Ардагердин убактысы китеп окуу, ыр жазуу, балдарга акыл насааттарын айтуу менен өтөт. Албетте чоң атабыздын ушул жашта көз айнексиз китеп окуганы көпчүлүктү таң калтырбай койбосо керек. Zarık bağında kalırsa ağrı kış Allah verip tüzgelemin özümüzün etti atam cizgöz akılda sorarım. Yemin Allah Teala uşul menen alsa rahmet razımın devasına böyle kuş kuvat şu namazı Ардагер Касымбай Жолдошев 17 жашка чыгып чыкпай колуна курал алып улуу ата мекендик согушка чакыртылды. Согуш 5 жылга уланып 8 жылдан кийин туулган жерине кайтып келген. Ардагер ошол кан майданда окуу учкан досторун азыркыга чейин унута албайт. Аларга арнап ырлар жыйнагы жарык көрүп бүгүнкү күндө 5 китептин автору болду. Кан майданда жолугушкан кан досум, ок тиштешкен досум элең токтосун, ат токтосун эле. Tınçlık günde ahiretke sen getip, tala dağı жалгыз barak okşadın. Bugün turam aykeline gül koyup,
muğnum boşap, yüreğimden koşlaşıp. Ulu cengiz 70 yıl mayramın, tırsak bola kucaklaşıp bir tosup. Biz Çereshkova mektebi internatынан geldik. Ардагердин ден соолугун сурап, тарыхтан кеп куруу үчүн келгендер көп болот. Бүгүн дагы мектеп окуучулары Касымбай Жолдошевди улуу ата мекендик согуштун 78 жылдыгы менен куттуктап келишти. Алар согуш тууралуу көркөм окуу, хор ырларды даярдап келген. Ошонун баары мен деп билип жүр апа, ыйлаба апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош, каңылыңан айланайын алато. Trende çok kadar kat çıkarmışında. O şehirden kalıp gitti bu. Uşu zamanında silerge atkılıyordu. Uşu zamanımız silerge kut güzülerin ayında. Yeter burada. Zamanlar yakşı. Şimdi bir yaşamak işte. Allah Allah. Bağırdık arkadaşlar su güzül amin. Allah'a Az da bolsa ушул биз ыйлатайын деген эмеспиз, кубантайын дегенбиз. Кубанычтын көз жашы болуш керек. Көрсөтүп бердик. Окуучуларды патриоттуулукка үндөп, кичинесинен бизде балдар жат окугандыктан ага биз өзүбүз кичинесинен намыстуу, эр азамат кылып, ушул мекенди көздүн карегиндей сактоого тарбиялап, чоңойтойлу деген максатта келип отурабыз. Касымбай Жолдошев 1925 жылы Ноокат районунун Шамкул айылында туулган. Каланын ардактуу ардагеринин 14 небере, 60 чебере, 2 кыбырасы бар. Белгилей кетсек, Ош шаарында улуу ата мекендик согуштун 2, Ош облусунда 4 гана ардагери калды. Асия Сыдыкова, Шахрух Эминжанов, Регион телеканалы, Ош шаары. Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Акбаш айылынын айыл башчысы жер тилкелерди ээлеп алгандыгын айтып, жергиликтүүлөр наразычылыкка чыгышты. Жарандар айылда жер тилке алуу боюнча кезекте тургандар. Ошол эле учурда социалдык имараттарды курууга жерге муктаждык жогору экендигин кошумчалашат. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Давай, текшересиңер ушул элерди айтып коеюн. Чогуу бир протоколго түшүрүп туруп, ошолордун баарын бирдей карап берип. Сен мыйзам болуп, башка бирөө болот да, бир айыл өкмөтчү дагы ошо дагы кетип. Ички маселени мен чечем. Эгерде мен чечпей, бир жака кылжыңдап. Сузак районунун Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу Акбаш айылынын тургундары мурунку айыл башы жер тилкелерди ээлеп алган деген наразычылык билдирип чогулушкан. Тургундар Кызыл Туу айыл өкмөтүнө муну менен катар дагы бир топ көйгөйлөрдү айтышты. Бул эркин бала эл менен иши болгон жок. Бир дагы элге иштеп ээлеп ушул жерден бардыгын тууган уруктарына бардыгын чектерди өзүнөн өзү бөлүштүрүп алып, элге бир дагы жардамы тийген жок. Канчалаган жаш семьялар бар, чеги жоктор бар, дат деп ыйлагандар бар. Эч качан аларды карабай эле өзүнө эле ойлоп, бүттүн бардыгын өзүнө караштууларга документтештирип алыптыр деп атышат. Аларын да уктук, өткөндө да бир чогулуш болгон, айыл өкмөткө чейин барганбыз. Кызыл Туу айыл өкмөтүндө 3000ден ашуун жаран жер алуу боюнча кезекте турат. Ошол эле учурда социалдык имараттарды куруу үчүн жерге муктаждык бар экендиги айтылат. Мындай шартта 20 сотиктан ашык жерлер тааныш туугандарга гана берилишин жергиликтүүлөр туура эмес көрүшөт. Бу жерден мына экөөнө берген экен, бирөө 10 сотик, бирөөнө 12 сотик дейт. Балдар отказ кылды, биз албайбыз, биз көргөн эмеспиз, ал өзүнүн ükелери. Жоқ, біз андай аралашпабыз андай ишке деп. Анан мунун баш жагында дагы мына сууга дагы ушул эми ушунча жерди сууга беребем. Муну да кийин ушу жарымын алам деген ниетте кылган экен да. Муну өзү мурун питомник болгон сайыз мезгилинде швейцарчтар келип питомник кылып, анан баягы көч жүргөн жерлерге ошону эктиребиз деп көчөттөрдү. Мен жерди керектерин баарын мен сайганмын да. Мурунку айыл башы айрым жерлерди ээлеп алган деген наразы пикирлер жаралгандыктан эл тарабынан жерди иликтөө боюнча комиссияда түзүлүптүр. 14 апрель күнү бизге арыз жазышкан. Биз ошол күндөн тартып иштеп келатабыз. Бүгүнкү күндө кудай калса дагы бир 2 күн сурап калды. Ушул госрегистрден тактап чыкканыбызда 22 сотук жер чыкты. Бирок ал кишинин Артыкбаев Эркин экенин атында эмес, анын бир туугандарынын атында чыкты. Атасы менен бир тууган инилеринде чыкты. Ал инилери ушул жерде элдин алдында биз элге өткөзүп берели, муниципалдыкка менчикке өткөзүп берели деп өздөрү арыз жазышып бизге берди. Мына арызын кабыл алгам. Эл талап кылганы ушул даракка чейинки жер 40 сотиктей болуп атат да, калганы ошол бедегилген фонддун жери экен.
жекеге өткөн эмес. Жок, жекеге өткөн эмес, жок. Мында аты аталган Акбаш айылынын мурунку айыл башчысына кайрылганыбызда ооруканада жаткандыгын айтып, алдыңкы күндөрү маалымат берерин билдирди. Ал эми жалпы чогулган жарандарга айыл өкмөт курулган фундамент 4-май күнү сүрдүрүлөрүн убадалаган. Жергиликтүү тургундардын айтымында бүгүн 4-майда курулган фундамент сүрдүрүлгөндүгүн билдиришти. 4-май күнү эртең менен биз акчасын деле төлөп койдук. Муниципалдык менчик өткөзүп мындай көк китеп алабыз. Көк китеп алгандан кийин аны келип сүрдүрүш ал биздин өзүбүздүн милдетибиз, биздин талабыбыз болду. Өкмөттүн 2-майда берген сөзү 4-майда бузулат деген сөзү аткарылып жатат. Өкмөт өзү баш болуп келип бузултуп алат. Белгилей кетсек, атылган материалда регион телеканалы тургундардын арызынын негизинде чагылдырды. Эгерде бул багытта экинчи тарап маалымат берүүнү кааласа, телеканал эфир ажыратууга даяр. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион. Кыргызстанда балык чарбасы соңку 2 жылда кулачын жайып, балык өстүрүү көлөмү көбөйүүдө. Бул чарбанын алдыга жылуусу менен бир топ көйгөйлөрдө жаралып жатканы кабарланат. Буга себеп катары тармактагы фермерлердин тажрыйбасынын жетишсиздиги жана керектүү каражаттардын жоктугу экени айтылат. Белгилүү болгондой, Орусия Кыргызстандан балык экспорттоону чектеген. Мындай көйгөйлөргө эмне себеп болууда жана аны калыпка салуу жолдору кандай? Кезектеги материалда. Балык чарбасы өлкө экономикасынын стратегиялык секторларынан бири. Бирок чарбачылыктын бул түрүн өнүктүрүүдө көйгөйлүү маселелер бар. Алардын эң негизгиси тамак аш коопсуздугу жана аны өркүндөтүү. Андан тышкары жер тилкелери жана андагы суунун сапаттуулугун кармоо. Кыргызстанда бул тармак жаңыдан гана өнүгүп келе жаткандыгына байланыштуу фермерлерде тажрыйба жетишсиз болуп калууда. Ошондой эле тийиштүү анализ жүргүзүү үчүн заманбап текшерүүчү аппараттар да жетишсиз экени айтылат. Также у нас имеются проблемы именно в плане Балык экспортунда абдан чоң жетишсиздиктер бар. Анткени көпчүлүк учурда бизде анализ жүргүзүүгө мүмкүн эмес. Буга мамлекеттен керектүү каражат бөлүнбөйт. Бирок бүгүн ушул көйгөйлөрдү айтуу үчүн чогулдук. Анткени буга чейин балык экспорту тууралуу маселелер айтылчу эмес. Белгилүү болуп тургандай, бүгүн бул тармак кеңейип баратат. Көлөмү көбөйгөндүгүнө байланыштуу реагенттерди, ошол эле ветеринардык кызматтарга алдын ала буйртма кылуу кыйын болду. Бүгүнкү күндө келечекке карата запастардын белгилүү көлөмү бар жана бул реагенттердин бардыгын керектүү өлчөмдө талап кылууга аракет кылабыз. Соңку 2-3 жыл аралыгында балык чарбасы кескин өсүп, ага жараша экспорттун көлөмү да жогорулаган. Кыргызстанда өстүрүлгөн балыктар негизинен Орусияга жөнөтүлүп келсе, үстүбүздөгү жылдын февраль айынан тартып экспортко чыгарууга тыюу салынган. Буга Кыргызстанда өстүрүлгөн балыктар Орусиянын талаптагы тийиштүү нормаларына шайкеш келбей калган. Бул кырдаалга балык фермерлери алгачкы жолу туш болушууда. Учурда алар өлкө керектөөсүнө жараша гана өстүрүп жатышат. У многих кредиты, у многих есть банковские. Көпчүлүгүндө кредит, банк алдында милдеттенмелери бар. Жыйынтыгында балык өстүрүүчүлөр үчүн чоң көйгөй. Биз азыр Айыл чарба министрлигинин көмөгү менен балык чарбасындагы көйгөйлөр, мамлекет бизге кандай жардам бере алат, биз аларга кандай көмөк көрсөтө алабыз, экспортту андан ары өнүктүрүү үчүн кандай документтер керектелет. Баарын бир калыпка салуу боюнча биринчи съездине катышып турабыз. Анткени фермерлер кайра эле балык өндүрүп, көлөмдү кеңейтүүсү зарыл. Албетте бул бизнес мындан ары да өсүүсү керек. Кыргызстанда балык өнөр жайын жөнгө салуу максатында өтүп жаткан биринчи съездге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев да катышты. Ал аталган чарба учурда кандай абалга тушугуп жатканы менен таанышып, бир топ маселелерди жеринен укту. Кадры саясаты анда өзүн жөнгө салайлык. Ана лесопотерия боюнча сиз азыр айтып кеттиңиз мага. Лесопотерия боюнча да өзгөртүш керек депчи. Аябай кымбат болду. Эгерде бул жобо менен кеткен болсо, анда жобо менен аны өзгөртөлүк. Эгерде мыйзам менен болсо, анда мыйзамды өзгөртөлүк анда. Эми азыр чын туура эле айтат, бизде саз болгон жерди алып атабыз, 5 тоннаны бир сотикти кармап атабыз, 2 миллион сомдук товар. Эми туура эле, аргумент туура эле мен ойлоп атам. Эгерде саз болгон жерди 5 миллион сомду 2 миллион сомду кармап аткан, жанды кармап аткан болсо, бул мындай эффективдүү жагы жакшы эле ойлоп атам да. Ошон үчүн жайыттагы лесопотериясын балким бизге сунуш киргизгиле, биз балким ошону өзгөртөлүк.
Маалымат үчүн айтсак, товардык балык өндүрүү 2021 жылы 10.344,2 тонна, 2022 жылы 20.729 тонна болгон. Ал эми инвентаризациянын жыйынтыгы боюнча 2771 бөлмө бар. Эскертсек, буга чейин Кыргызстанда өстүрүлгөн балыктар негизинен Орусияга экспортталып келсе, үстүбүздөгү жылдын февраль айынан тартып ага чектөө коюлган. Буга себеп Орусиянын талаптарынын нормаларына шайкеш келбей калгандыгы маалымдалган. Нурзада Сыдыкова, Майрымбек Абдибилалуулу, регион, Бишкек. Туркиянын Стамбул шаарында миңдеген туристтерди өзүнө тарткан Галата порт комплекси бүгүнкү күндө дүйнөнүн булуң бурчунан келген конокторду кучак жая тосуп алууда. Босфордун Европа жээгиндеги престиждүү Каракөй аймагында жайгашкан Галата порт заманбап инфраструктурасы бар инновациялык имараттары менен өзгөчөлөнөт. Ошондой эле деңиздин эң ыңгайлуу жээгинен орун алып, шаардын укмуштуудай көрүнүшүн өзүнө камтыйт. Мындан тышкары Галата порт чет жерден келген кемелерди да кабыл алат. Регион телеканалынын чыгармачыл тобу канчалаган эпидемияларда, согуштарды башынан өткөргөн тарыхый жайларга бай Стамбул шаарына саякат жасады. Аталган шаар тарыхый каада салттар менен заманбап технологияны айкалыштырган жандуу энергияга бай экени баарына белгилүү. Учурда Стамбул шаарындагы байыркы архитектуралык эстеликтердин жанында заманбап инфраструктурасы бар инновациялык имараттар курулууда. Алардын бири Босфордун Европа жээгиндеги престиждүү Каракөй аймагында жайгашкан Галата порт бул аймактын эң сонун мисалы. Галата порт Туркиянын Босфор деңизинин эң баалуу жеринде жайгашкан. Бул жерден туруп биз Азия менен Европаны туташтыруучу Босфор көпүрөсүн, ошол эле учурда Кыз мунарасындагы көрүүгө болот. Ошол эле учурда Туркиянын баалуу архитектуралык курулуштарын, шаардагы эң кооз жерлерди дагы дал ушул жерден көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары Галата портто атайын круиз порту дагы жайгашкан. Бул жерде эл аралык круиздер дал ушул жерге келип токтошот. 400 000 метр квадрат аянтты ээлеген Галата порт көп функционалдуу комплекси 2021 жылдын күзүндө ачылган. Порт өзүнүн заманбап стилдүүлүгү менен жергиликтүү тургундардын, туристтердин, өзгөчө интернет блогерлеринин эң популярдуу жерлеринин бирине айланган. Анткени бул жерден шаардын укмуштуудай көрүнүшүн так даана көрүүгө болот. Кечкисин бул жерде өзгөчө романтикалуу атмосфера түзүлүп, деңиздин жээги ачык түстөр менен жаркырап турат. Галата порт шаарга абдан жакшы каржылык инвестиция тартуучу долбоорлордун бири болуп саналат. Анткени ал жылына 200дөн ашык круиздик кемелерди, 25 миллион зыяратчыларды, анын ичинде кургактыктан келген конокторду жана круиздик туристтерди кабыл алат. Ал эми порт бир эле убакта 3 кемени жана күнүнө 15 000 жүргүнчүнү кабыл алууга жөндөмдүү. Галата порт жылына 23 миллион жергиликтүү тургундарды, 7 миллион чет өлкөлүк туристтерди жана 1,5 миллион деңизчилерди кабыл алары айтылды. Мындан тышкары туристтер үчүн, жергиликтүү тургундар үчүн заманбап шарттар дагы каралган. Мисалы үчүн Стамбулдагы заманбап люкс отелдер дагы дал ушул райондо жайгашыптыр. Мындан тышкары чакан 250гө жакын дүкөндөр, түрдүү тамактануучу жайларды дагы дал ушул жерден кезиктирүүгө болот. Эгерде сизге өзгөчө табиттүү тамактар, кымбат бренддеги кийим-кечелер жакса, шоппинг кылууну кааласаңыз, Галата портко ойлонбой келсеңиз болот. Галата порттогу дагы бир кооз жер Нусретия саат мунарасы жайгашкан жер деп айтсак дагы болот. Негизи эле Туркияда бир убактары саат мунарасын куруу аябай эле жанданган экен. Анткени саат иштеп турган жерде жашоо уланат, жашоо токтобойт деген маанини билдирет экен. Ал эми ушул эле аянтчада сол жакты карай турган болсок, Istanbul Modern деген атайын музей дагы жайгашкан. Бул музей Стамбулдагы эң заманбап музейлердин катарына кирет. Ичинде атайын китепканалар,
сүрөт галереясы, балдар жана чоңдор окуй турган бир катар окуу борборлору ошол эле учурда эс алуу жайларындагы көрүүгө болот. Сиз заманбап искусствонун күйөрманы болсоңуз, анда Стамбулдун биринчи заманбап музейи Стамбул Модернге барыңыз. 2004 жылы ачылган музей күтүлбөгөн жерден Стамбулдагы заманбап искусствонун борборуна айланган. Музейдин коллекциясында 20-кылымдын башынан бери сакталып келаткан сүрөттөр жана айкелдер бар. Айтор бул жерден заманбап түрк искусствосын чагылдырган ар кандай коллекцияларды көрө аласыз. Гүлдана Мумунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Стамбул шаары. Регион телеканалының күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен оңдашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.